таблода лидер боюнча калууда. Азыр Усмонов кызмат кылат, ага Тимур Токтобаев жардам берет. Тимурлан сездирип кайталоодагы оператор. Юрий Гаврилов алыстан сокку жана Усмонов көкүрөк менен экинчиден менен чыгарылган топ жана гол эмес, леке каршы. Кайталоодан көрөлү, караңыздар, алыстан керемет сокку Гавриловтан көкүрөк менен артка кайткан, ал эми андан чыккан топту. Бул менимче чыгарып берүү. Ооба, бул сокку эмес. Бул чыгарып берүү. Бул жерден көкүрөк менен тозгон. Жана дал ушул жерден аз гана калган. Карипов болгондо Тукуналиевге өтөт болчу. Азыр болсо топту тартып алды. Мыкты Эрбол Атабаев, Шүкүров акырын чыгарып берди жана топту тартып алды. Ортоңку бөлүккө жана Султанбек Момунов оң канатка берсе болот. Ал ушундай оң канаттан жазгырып алды жана сокку бар. Бурсан чыгарып берип орун алат. Оң канатка Ислам Юнусов Айпанчага көтөрүп берет. Шүкүров баш менен соккуга аракет. Топко жеткен жок, бирок Амир Жапаров топто. Токтонали Яскович сол канатка. Андрей Бацула дагы бир рет көтөрүп берүү жана Мелис Таштанов биринчилерден топко жетти. Валерий Степаненко ортондон Алимардан Шүкүров алыстан сокку бар жана гол! Алимардан Шүкүров, кандай керемет гол! Ооба, дал ушундай соккусу үчүн, дал ушундай гол үчүн Алимардан Шүкүров бизге 10-турдагы эң бир кооз голдордун бири болду. Караңыздар, бул ракштан кандай керемет сокку. Амир Жапаров, Шүкүровго берсе болот. Ислам Юнусов сокку бар жана гол! 2-0. Ислам Юнусов. Офсайд жок менимче эч кандай. Мелис Таштанов бүгүн дал ушундай соккуларга даяр келиши керек болчу. Алдыга жакшы. Жана Ислам Юнусов дагы бир рет гол. Офсайд жок бекен. Ислам Юнусов. Мен сөзүм уктукшайт айтор. Голдук пас берди. Чындыгында Ислам Юнусов дубль. Эч кандай офсайд жок менимче. Токтоналиевде дагы, Ислам Юнусовдо дагы. Андрей Бацуланын кандай керемет кесип берүүсү. Чабуулдардын бири болушу керек. Жок. Чабуулду дагы ишке ашырганга мүмкүнчүлүк берген жок. Машыктыруучусу Аброр Аскаров топту кабыл алды. Ортоңку бөлүккө пас, Сабит Синдеров чыгарылган топ жана сокку бар гол! Нефчи командасынын алмаштыруусу ишке ашты десек болот. Караңыздар, алмаштыруу дал ушундай тез өзүнүн жемишин берди десек болот. Голдун автары жаңы ойного түшкөн 4-чу катарсындагы оюнчу Харуки Ямамура. Эсеп сандары 3-1. 1-3 Нефчи бир гол жарата алды. Эми эсеп сандары теңдеш үчүн дагы 2 гол керек. Бул жакта Атабаев өзү жалгыз мыкты жазгырып алды жана кирип барууда Эрбол Атабаев. Атабаевтан сокку бар жана гол! Атабаев. Бул жерден өтө керемет жазгырып алуу. Жана дарбаза сунда тип андан Мурас. Дал ушу жазгырып алуусуна сөз жок. Жана дарбазачы Мелис Таштанов топ жоготуу. Оң канатка жана 4-5 гол.
Albatta 5-1 dal shunchalik gol menen buyuk sezonda 5 Sabit Sindarov ortonqi bo'likka Aypanchaning içinde pas Aypanchaning içinde Jazgirov alo Jana so'qqi yo'llash kerak. So'qqi bor, biroq darvozadan o'rin olgan yo'q. Yo'q. Daha shunday Jazgirovlar men girib bordi. Qarangizlar qancha. Ejada qolsa gol menen jintiqtaldi. Atabayev Emirxon Qidirshayev qo'zatadi. Yo'q, o'ng qanotdan qayradan Lishinskiy dag'i bir ret so'qqi, darvoza ustuni. Menen sol qanotga uzun pas, ofsayd yo'q ekan. Sol qanotdan Chavullanat. Jazgirov alo, Jana o'zi so'qqi oldi, Jana gol! Ikkinchi gol. Gol esi seyirci qatarında oyuncu Sindarov Sabit. Az biroq vardan tekshirib menimcha biraz. Agar ofsayd yo'q bo'lsa-da men Yuriy Mate aldini ko'zday. Gavrilov daqatachilik. Erbol Atabayev pas Jana Emirxon Qidirshayev. 6-gol. Yana gol. Yuriy Gavrilov da ушул жерден өтө чоң катачылык кетирди. Караңыздар, бир катачылык, дароо бир гол. 6-2. Alijanov so'qqi yo'ldagan. Jana boshqa qasini ishqirg'i жаңырды. Esep sandari 6-2